Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Эми Жоолука каршылык боюнча келме кезек Жалал-Абад облусу, Токтогул району, Ничке айылындагы номер 39 мектепке жетип келди. Бул колдорун көтөрүп жаткан байкуштар өнүгөлү. Окуучулардын мээсин эштейли, коомго таза, абийирдүү, ыймандуу адамдарды тарбиялап чыгаралы деп көтөрүп жаткан жок. Тескерисинче, биз ыймандуу коом кургубуз келбейт. Кыздарыбыз ачык кийинип, эркектердин көзүн кубантып турсун. Мүмкүн болсо барып эч ким жокто баса калсын. Ошондуктан ага даярдык көрөлү да, оронгондор мектепте көбөйбөсүн. Баарыбыз эңкейсе түрсүгү көрүнө турган кыска юбкаларды кийели деп көтөрүп жатышат. Көпчүлүк чечип бере албайт. Көпчүлүк чече албайт. Ар кимдикине өзү жооп берет да. Жооп салсын деп коймаңдар. Кол көтөрүп. Калаа чуулар салынсын. 3, 4, 5 экен. 5 каршы калганы мектептин немесе кийимине окуучулук форма сакталсын. Форма сакталган эле атпайбыз. Директору жоолук салдырган ата-энелер менен жоолук менен башы оорубаган Кудайдан жөө качкандарды кайраштырып коюп, чекеде кымыйып, сыр билгизбей олтурат. Тап келип ушул жерге жоолук салын деп салдыра турган болсо, ал кыз салынбайт да. Анткени анын ыйманы жетпейт. Ушул мектепте 5 эле окуучу экен. Эгер ыйманын өздөрүнүн ата-энеси тастыктай турган болсо, ушуга уруксат берип койсоңуздар деп мен алдыңыздардан өтүнөчүмүн да. Эртең күнү бир класста полный ак жол санын отурганга болбой калса эч ким кепилдик бере албайт да. Анда медресеге айланып кетет. Ошон үчүн жакшыракай болуп эле сүйлөшүп, эсип кыздар балдар биз намазда эч кылышпайбыз. Просто мектепке мектеп окуучу кайда келсе деген оюз бар. Азыраак кыздарга уруксат берип коелу да. Бардыгында уруксат берген быйыл 5 келип атпайбы? Эмди 20 келишти. Анда биз анда берди. Эми ал калон, бардыгына бер калат да. Мода келген кыз кайра эле чечип Geçip başladı. Ben geçip bir kız gördüm. Şundan olgan, başına kapşon giyiyor, ananı görüp salmaktı. Ananı bölgeyi ben özüm oylarında, bu moda. Dediğinde... Эми алына бүгүн ата-энелер менен чогуу сүйлөштүк. Биздин мектептин уставы боюнча мен жаңы эле барып Жалал-Абадтан бүтүп келгем. Анын ушунун ички өзүбүздүн ички эмеде тартипте ошо мектептин формасын кийүүгө милдеттүү. Биздин айтканыбыз эч аткарылбай атат. Мугалимдер айтканыбыз эмне аткарылыш керек? Мыйзамда динине карабай билим алуу укуктуу деп турат го. Укуктуу деген анан мектептин формасы бар да өзүнүн. Бирок мыйзам жогору турат да, туурабы? Анда уставды чыгарбай эле койсоңуз керек экен да, биз ошону. Жок, уставыбыз мыйзамдан төмөн турат уставыбыз. Устав ошо мектептин ички өзүнүн уставы бар да, төмөн эмес, мыйзам туура. Ал биздин өзүбүздүн да мыйзам эме уставыбыз бар да. Ошондой сиздер эмне мыйзамдар күчү өтпөгөн бир мамлекетсиз кандай? Кандай мамлекет? Мыйзамды айтып атсам деле уставыбыз бар деп айтып атпайсыз. Демек мыйзам сиздин мектебиңизде өтпөй ишке ашпайбы? Уставыбыз жөнүндө айтып атам. Мыйзамга каршы келсе окуучуларды сүйлөп чыгарып койгон жокмун. Мен бүгүн жоңгон ата-энелер алдында сүйлөштүм. Макул болгону болду, болбогону болбоду. Ата-энелер бизде тиешеси жок го. Ата-энелердин пикирин эмнеге сурадыңыз? Эмнеге ата-энелер чогушта ошо биздин форманы кийели деп сурайсың да? Анда депутаттарды иштен айдай берели, ата-энеден эле сурап иш кыла бериңиз анда. Жок, ата-энелер эмнеге ата-энелер да өкүл да. Форманы ата-энелер чечпейт го. Жок, формады ошо анда мындай болуп атат да биздин мектепте. Эртең бирөө чатын жазып келе берет экен, укугун тейлеп. Ата-энелер чечпейт да. Ошондой коюп койдук. Каласа жолу ата-энелерди кайраштырасыз ортосунда. Кайраштырган жокмун мен. Мен өзүм гана саналат да бул. Эч убакта ким кайраштырып атат? Ата-энелер жолу салынган эмес, салынган ата-энелер кайрашып урушпайсызбы, талашып кетип атпайбы, пикир келишпестик болуп атпайбы? Пикир любой жерде болуп атат да азыр. Жок, аны сиз ошону уюштуруп демилге алып атпайсызбы ошону? Жок, мен ошону ким жолука каршы, ким жолука за деп. Жок, илгертен эле мектеп формасын ошол мектептин ички эмесине режимине баш ийип бирдей формага келтирелиби деген гана сөз болду аерде. Ошону сиз ата-энелерге эмне айтыңыз? Ата-энелер чечпейт го аны. Жок, ата-энелердин аерде ата-энелерде өкүл бар да, эмнеге болбойт? Ата-энелер чечет деп кайдан алган форманы чечпейт го? Жок, ал форманы чечпегени менен бирдей форма кылалы деп ата-энелер да ошо ата-энелер бизден эметет да. Ата-энелер акысы жок да бирөөнүн немесине киргишкени. Кирмесин, мен колумдан жетелеп чыгарып коюп турмун.
Siz söylөгөнүңүз эле жетиштүү, аны колунан жете элебесеңиз деле. Жок, чыгыр эмбеткен жокмун, кааласа келе берсин, ошондой айттык. Биз азыр ата-энелерге, калган ата-энелерге ким кааласа жол салып келе берсин форманын үстүнөн деп айта берелиби? Кимге? Ошо форманын үстүнөн жол салып келе берсин. Жок, форма кийгизе турганда форма эле кийгизди. Форманын үстүнөн форма кийет, кара юбка, форманын кара юбка, балдар ак көйнөк, карасын кийет. Ооба, ошону кийет, бирок ошонун үстүнөн жол тыккан кылып жол салынат да, ошондой деп уруксат берди. Салынбайт. Ал өзү каалаганы салынсын, каалаганы кирет, бизде көпчүлүк эле. Ошо каалаган жөнү биз каалаганда эч ким мажбурлабайт, каалагандар жөнү салып атат да. Сиз ата-энелерди пайдаланып атпайсызбы? Ата-энелерди пайдаланган жок, мен өз ата-эне өзүмдүн ата-энелер чогулушунун эмесин көрсөттүм, тартибин. Каралуучу маселелерим бар да. Өзүбүздүн маселе бар да. Сиз турамыз маселени алып койдуңуз да, турамыз маселени алып койдуңуз. Жылдан болот, форма жок убакта жүрүпсүн. Жок, форманы сиз ал күн тартибине коюшуңуз тура эмес болуп калганда. Ал өздүк гигиенага кирет. Мектепте эмне тамак жейт, ошондо анда коюңуз кийинкисине. Эмне тамак жейт, жөө келеби, эмне ботинка кийет. Ал мен өзүм мектептин иши да ал. Жок, мыйзам бар да, мыйзам чектеп койгон да бар. Мыйзамда ошо тамак жейт, сиздер үйрөтөсүздөр мектеп директорлоруна. Сиз ошону кылып атпайсызбы? Мен аны кылган жокмун. Мен сүйүп койсом, же киргизбей койсок анда ушул маселени кыйкырсаңар болот. Сиз ата-энелерге ол маселени эмне коесуз? Ата-энелер киргише алат. Жок, мен аны мектептин эмеси да, мектептин ичинен силер чыгып аласыңарбы? Мен эмне сиз мугалимдин статусу жөнүндө мыйзам билесизби? Неге билбейм? О жерде ошого туура келбеген иштер жасап атасыз. Жок, сиз сүйлөп атасыз, устап билесизби деп. Билбегеним үчүн сүйлөп атам да. Билбегеним далилдей аласызбы? Ой, үстүңүздөн жазам, прокурорго, министрге жазам. Анан кийин мен өзүм кылган ишиме жооп берем анда. Алдын ойлонушуңуз керек да, бирөө анан неме кылбайт. Алдын ала эмес, ошо мен алдын ала ушул мектептин окуучуларынын формасын биздей тартипке келтирсек болот деп сурадым. Жок, алар киришпей же сиз депутаттар ушинтип айтса болот. Кыргызстанда кандай жашайлы деп. Ата-энелер соосунда өзүбүзгө карап коебуз да. Мен баш бир кыз, мисалы, жол салгыңыз келсе, ата-энелер киргише албайт да. Эмнеге киргизе албайт? Кандайча сиздин кызыңыз мисалы жол салгыңыз келбестен мугалимден окуучу каалаган кийип келе берсе болот. Анда сиздин кызыңыз мектепке жолуксам барсын, барбасын, ата-энелер чогулуп чечсин да, кызыңыз кайсы мектепте окуйт, чечсин, акыңар жок дейсиз да, туурабы? Мен жол салбайм. Сиз ата-энелердин силердин акыңар жок деп айтасыз да, бирөө ушинтсе туурабы? Бирөөнүн кызы кантип кийнет, башка ата-энелер киргише албайт го? Жок, азыр эмне маселе болот энди сизчи? Сиз ошол ата-энелерди пайдаланып атасыз, ата-энелерди кайраштырып атасыз бири-бирин ата-энелердин. Мейли анда сиз ошентип жазасыз да, жазыңыз анда. Мен өзүмдүн чогулушумду мен ошо барам, сиздин мектебиңизге барам, мен кандайра менен барам. Келем. Ушундай сабатсыз директорлор отурат экен дейбиз. Мейли айтып бериңиз. Мен далилдей албайсыз. Мен мисалы окуучуларды чыгарып, мен могул чык дегенге өзүңүз айтып атпайсызбы азыр? Мен ата-энелер үчүн сурадым, күн тартибине койдум, анан баары кие албайт деп өзүңүз айтып атпайсызбы азыр? Кандай баары? Эми сиз анын баарын сен жок салам деп айта албайсызбы? Жок, мен ким кааласа жол салына алабыз, сен жок деп атасызбы? Жок, ким кааласа мен саерде сиз айта албайсызбы? Ким сизге барып атат? Сиз деле албайсызбы? Сиз алдын ала айтып атпайсыз, бирок мен жол салынуу каалагандар бара береби мектепке? Мейли, сиз келсеңиз мен да ата-энелерди чыгып алам, ошол. Ой, ата-энелер, көрдүңүзбү мына ниетиңизди көрдүңүз, ата-энелер мушташ болуш керек экен да демек, Жок, сиз ошону кылып атпайсыз. Сиз эмне демек сиз мушташ провокация кылгыңыз келип атабы? Биздин мектепте эмне окуучуну чыгарып коюп турбуз. Сиз мыйзам менен иш кылыңыз, өзүңүздүн эмоцияңыз менен фантазияңыз менен иш кылыңыз. Сиз ошо ата-энелер кыжалат болуп, башка ата-энелер менен кайраштырып башканы биз каршыбыз деп, биз каршыбыз деп ата-энелер айтып туруп, ата-энелер отуруп пикир келишпестик болуптур. Сиз мындан кийин алдын алыш керек. Мисалы ата-энелер келип албайт. Мен ошону айттым. Эгерде эртең чыгарып мугалимдер бизге келет анда чыккыла ызылдап. Сиз ата-энелерди пайдаланып атпайсызбы же? Жетекчи катары сиз аны алдын алышыңыз керек кайрачы. Койгула, бизде демократия. Мен колдошум керек. Мен демократия койгула, ата-энелер сиз киргише албайсыз. Бул ар ким кааласа мектепке келсе билим алса болду деп сиз кайра алдын алган ордо. Мектепте билим алса эмес, ошо мектепте да тартип болуш керек да, билим алса да. Ошо тартипти өзүңүз бузуп атпайсызбы? Тартипти өзүңүз бузуп атпайсызбы? Тартип бузуп алып, неме бул эч туура эмес ошо кылганыңызчы, кыскасы өзүңүз жакшы билесиз да, ниетиңизди кылганда иштериңизди билесиз. Эми Кудайдан да коркушуңуз керек да, же? Кудайды эле жүрөбүз баарыбыз эле Кудай деп. Ондо жолуккандарга каршы андай иштерди уюштуруп эмне зарыл? Мен уюштурган жокмун мисалы. Жетекчи катары бир ойлонуп көрүңүз же, эмнелүү? Өзүңүз ойлонуп көрүңүз, кылган иштериңиз, бүгүнкү кылган иштериңизди туура ойлонуп көрүңүз. Берки жолуксам ата-энелер нааразы болуп атат. Мага уже канчасы чыгып атат. Олордун пикирин угуңуз, алар жөн эле андай неме болбой атат. Сиз угуп көрүңүзчү, балким өзүңүздүн кылган катаңызды өзүңүз байкабай калгандырсыз. Бир ойлонуп көрүңүзчү же? Ооба, мүмкүн. Ойлонуп көрүңүзчү же? Мейли. Маселени балким өзүңүз эле чечип отурсуз. Беркилер болду, эжеке директор кайра неме кылды, кайра болду, маселе жок бизде деп кайра ата-энелер кайра мага айтып калаттыр, кайра чалып. Мейли. Ушул сүйлөшүүдөн кийин маселебиз чечилди.
деген ата-энелерден мындай маалыматтар келди. Эми узагынан берген болсун. Эгерде сиздерде да ушундай жоолука кысымдар болуп жатса, экрандагы номерлерге кайрылыңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.